ажайып көркөм Кыргызстан укмуштуу. Assalamu alaikum, жылкы көрмандары, урматтуу мекендештер. Бүгүн Чүй обласы Савхоз Пурунзе айылында ушундай бир коро белер, тайлар, полторашка жана кулундар келип түшүптүр. Азыр белердин хазайыны алып келген байкебиз бир катарынан ар бир жылкыны маалыматтап көрсөтүп берет. Бул жерде негизи көп эле экен, канча баш экенин азыр сурап бирден шашпастан маалыматын жеткирейин. Сиздер видеого лайктан басып до конца көрүп туруңуздар. Мынол жерде жакыныраак келсеңиз, бул жакта Шадман байке канча баш бар? Биринчи эле санын айтып коюңуз. Азыр вообще 15 баш калды. 15. Тайлар менен кошуп. Негизи көп келди беле. 19 баш келди эле, 4 сатылды да. Бар жогу мына энчи кыла турган белерби? Энчи кыла турган белер бар жакшы арасында. Арасында. Канча эркек, канча ургачы, канчасы байтал? Азыр мына жерде полторашкалардан 4 эркек бар. 4 эркек. Мына көктөр. Көктөр, эки кулун бар экен, бул жагында. Эки кулун да бар экен. Эки кулун бар. Эки кулун. Бир эркек, бир ургачы кулундардык. Мына белердин бойлорунун эң чоң канчага чейин барат булар? Эң чоңу канча? 1.60-тан өтө? 1.65 да. 1.65. Мына кашка, мына башын көтөргөн, мына белердин эң чоң ошол экен. Бул жерде эң баанда эмеси жашы жана эң жашы өйдөсү канча жашка чейин? Эң жашы 5 айлык кулундардан улар. Бери басып бериңиз. Жок, белерден канча туут жаңасыбы же 4 жаш канча эмеси? Белерден 2-3 туган белерди. 2-3 туган. Бар жогу эле почти жаш белерби? Жаш белер. Энчи кылган адам күйбөй турган, буюрса. Кулундары кандай эми жакшы эле, буларды жакшы эле таштаса керек, булар, Булар жакшы. Бул Россиянын ошондо кайсы шаарынан алып келдиңиз? Мына полторашкалар. Мына полтораш. 1,5 жаштар. Мына. Көк артында кара. Булар былтыркы кулундар, Бул кайсы белердин балдарына ошо? Эмне дүбөй мына жактан карасы кара белики. Так, мына көк кайсыныкы? Мына көк кара. Мына көк бейнин баласы экен. Мынанда чоң болуп турган кара бээ, мына ак боз бээнин жанындагы кара бээнин баласы, мына жерде карасы экен. Булар былтыркы кулундар экен. Бул жерде 3-өө, 4-өө баш. Мына 4-өө эркек, 4-үнчүсү мынал беле? Мына 4-үнчүсү эркек. Бизде Чүйдө мына көк чөптү көрүп элдин баары таң калып атса керек. Негизи башка жакта мындай бизде деле күз келген, просто бул жакта мал жайылбанга көктүн үстүнө коюп алып белерди алаксытып бирден маалыматтап көрсөтүп атабыз. Жакыныраак келе бериңиз. Аркана сары белер, кысыр белер бар. Так, сойгонго жана кысыр бооздору аралаш экен, Канчасы бооз деп атасыз? Кайсы белер бооз белер? Мына 2 бе бооз. Мына эки жерде, мына эки жерде. Жерин салып калды. Мына ак боз бе, Ак боз бе бооз. 3-өө бооз бошунда. Калгандарчы? Калганы кысыр, кулундар эми жүрбөйбү? Азыр мына кулундар азыр мына жерде бээнин жанындагы торгун эмет ошолор азыр эмет да. Алар эркек ургачыбы? Бирөө эркек, бирөө ургач. Азыр мына жакыныраактан да барайын. Келе бериңиздер. Так, мен артынан жүрөбүз. Но 4-өө булардын мына полторашкалардын бойлору канча эркектердин? Ушулардын бойлору канча барат? Чоң көктөр 1,55 чыгат го дейм. 1,55, Мына 1,5 жаштагы былтыркы кулундары. Мынын эки кулун ошондо кайсы белердин балдары болуп калат? Эки кулундар. Бирөөсү эркек экен, Бирөөсү тор бээнин баласы. Чоң торун. Кашка бээнин баласы. Мына. Болду, мына чоң тор бээ экен, көрүңүздөр. Быйылкы таштаган кулуну. Бирөөсү мына кашканыкы экен, кашканыкы ургач экен мына. Кашка түстө бээнин баласы ургач. Бул жерде байкебиз канча баш экенин айтты. Бооз кысырлар да бар экен, энчи кыла турган. Бир ошондо Шадман байке булар бар жогу бир үйүрдөн, Бир үйүр, Россиянын кайсы шаарыныкы деп аттыңыз? Новосибир, Новосибирдики чоң эле болот экен да буюрса, булардын. Чоң. Мына байкап көрөсүздөр. Булардын бааларын канчадан баштап канчага чейин коюлат? Бааларын азыр мына Шадман байкебиз ошондо азыркы мына полторашкалардын баасынан баштайлы. Эң четтеги жазга кунан чыккан. Ушулардын баасын канча деп айтасыз? Полторашкалар 150. 150 миңден түшүп бересиз, Содасы бар. Жолу бар да. Мына 150 миңден быйылкы мына полторашкалар. Булар эркектер. Мынандай бээлерди отдельно канчадан деп аттыңыз? 200дөн булар. 200дөн.
Анан азыр эми кулун дүбени көрсөтүп, кулун дүбенин да азыр баасын айтайлы. Так, кулун дүбелерде мына тору курсактуу. Кулунду менен. Анын астында жерде. Жерде. Кулундары менен чогуу 250 миң сом. 250 миңден. Ошо содалашуу жолдору бар, а? Бар, Кудай кааласа. Түшүрүп беребиз. Түшүрүп берет. Көрүңүздөр. Адреси туугандар, Бишкектеги мына объездин жанындагы эле Совхоз Фрунзе деген айылдан болду. Общий ушул жердеги мына 15 баш бир үйүрдүн жылкылары кимге жаккан болсо видеого лайк басып, байкебиздин экрандан номерине байланышыңыздар. Мына туугандар, Россиядан келген жылкылар.